Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бул чай үстүндө сырдашуу деп биз ар бир область, райондорду кыдырып жүрөбүз. Алардын биринде ушундай дагы биздин таланттуу ырчы апаларыбыз бар. Бул ырчы апаларды тартыш үчүн Атайын Борбор калабыз Бишкектен Чолпон Атага келдик. Азыр бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Биз Ысык көлдүн жээгинде Чолпон Ата шаарындабыз. Мына айткандай урматтуу телегөрүүчүлөр, биз Ысык көл айымдары элдик этно-фольклор тобуна келдик. Бул албетте Чолпон Ата шаарында. Атайын айткандай Борбор калабыз Бишкектен бери жол артып келип калдык. Чолпон Ата шаарында. Азыр бүгүнкү ушул топ бар бизде. Бардыгы тең апалар, бул апалардын түзүлүп жүргөнүнө 19 жыл болгон. 19 жылдан бери көптөгөн жакшылыкка, көптөгөн ийгиликке жетишкен апалар. Азыр мен сөз кезегинен баштайм. Бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Ушул топту ушу 19 жылдан бери жетектеп, анан ушул апалардын бардыгына тең апаларды оорутпай, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай кармап келатат. Апалардын бардыгы тең өзгөчө таланттуу. Анан баштаганда эле тилек эже сизге кайрылгым келип атат. Жайдын өзүңүздөр айткандай сезону кандай башталып атат? Рахмат, Нурмат. Сезон эми биз Ысык көл району Чолпон Ата шаары көнүп калганбызда дайыма эс алуучулар тозобуз. Ошо эс алуучулар аркылуу биздин эл жашайт. Биз кичине жалкоорокпуз да, ошо туристтерди карай эле отура беребиз. Жай келгенде эле үйлөрүн, пансионаттарын, домиктерин даярдап, уже тетиги марттан баштап эле даярдана башташат. Эми быйылкы кырдаалга жараша дагы эле аны эстеп атабыз, бирок дагы эле ошо даярданып эле дагы эле туристтерди күтүп атабыз.
Кудай буюрса жакшы, туристтер уже келе башташты. Көлгө келгендер көп дейт го дагы. Азырынча ушундай эс алуучулар биз атайын Бишкек шаарынан бери ушу сиздер жөнүндө маалымат алып келдик да. Ушу көлгө келип эс алуучулар көп дейт. Жылдагыдай эле дейт. Ушундай эле болсун. Анткени ушул жайында көлгө түшпөй калган киши ооруп калышы ыктымал деген дагы сөздөр бар экен. Мунун да чындыгы барбы? Чындыгы бар. Биздин көл өзүнчө бир керемет да. Биздин Кыргызстандын жерлери өзгөчө ысык көл ушундай Кудайдын бир берген жери да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин Кыргызстандын эли башка мамлекеттен келишет. Мына былтырда бизде канча мамлекеттен элдер келип эс алып кетишти. Бизде мыкты пансионаттар бар, мыкты эс алуучу жайлары бар. Ошо келген элдер дайыма ыраазы болуп кетишет. Ошонун баардыгы тең иштеп атат, Ошонун баардыгы тең иштеп атат. Эми ошол пансионаттардан ушу апаларга кандай жардам келип атат? Же өзүңүз эле колдоп атасыз? Эми Нурмат, мен өзүң айтып кетпедиңби? Мына биздин ансамбльге 19 жыл болуп быйылчы. Биз 2006-жылы уюшулганбыз. Ал убактарда ошол жылдары 2000-жылы дегил ушу демократия келгенден бери бизде элечек унутулуп калган да. Биздин инструменттерибиз унутулуп калган, маданият артка калып калган. Мен ушуну дайыма эле кайсы жерде болбойн айтам, маданият көтөрүлмөйүнчө экономика эч убакта көтөрүлбөйт. Туура. Ошондуктан өзүм деги райондо ошо мен көп жерде жетекчи болуп иштедим, балдар менен иштедим, стройкада да директор болуп иштедим, образованияны да башкардым райондо. Азыр райондо аялдар кеңешин башкарам. Анан ошо 2006-жылы, мен 86-жылы райондо маданият бөлүмүн башкаргам. Ошо жылдары ошо маданият кызматкерлери менен иштеп калып, анан ушу пианинанын үнүн, кылгыяктын үнүн, чордун үнүн, деги аккордеондун үнүн өзүм жакшы көрчүмүн. Анан бу маданият ушундай да, жанакы талгак болгон аялдар бар го. Аны аялдар жакшы билбесе биз билбейбиз. Ошондой болуп бул маданиятка аралашкандан кийин кете албайсың да. Бир неме тартып тургандай эле ошо ырдаган, аккордеон чартканды ырдаганын угуп, пианинанын ушу инструменттердин үнүн угуп эле анан мен ошо 7-8 жыл иштеп калдым, даже жок 12 жыл иштептирмин. Шаарда да башкарчумун маданиятты. Анда горосполком деп койчу Чолпон Ата шаарынын. Анан ушу аралашып эле анан ойлонуп калдым да, ушу Кыргыздын биз элечектер унутулуп баратат, Кыргыздын ырлары унутулуп баратат, санаат ырлар кетип атат. Эмне үчүн биз кийинки муунга ушундай бир иш калтырбайбыз деп анан айылдарды кыдыра баштадым. Ал убактарда ошо 2006-5 жылдары мен Чоң Сорой айыл өкмөтүндө 800 месталык эс алуучу жай Минтранстын эс алуу борбору бар болчу, ошонун директору болуп 10 жыл иштедим ошол жакта. Анан элди жакшы билем да, жерде 5 айыл бар. Анан мен өзүм корундулук болом бул ысык көл айылынанчы. Анан Чолпон Атадан деле издедим, анан ошо айылдарга кыдырып издеп, мына бул жерде Элчибаева Шакен деген эжең бар, мынакей өзү мыкты байбиче өзү. Мат героиня орусча айтканда. Баатыр эне мектепте 40 жыл иштеген, ушундай активный. Анан экөөбүз жыйналыштан кезип калып, бул деле мени таанышат да мени. Анан сурап калдым деги. Аялдар барбы ушундай уюштурбайлы ушундай, сен аял изде айылда, мен дияктан издейин деп анан ошентип ар бирин чогултуп алып, анан кийин кыштын күнү клубтардын баары суук, магазин ичине киребиз, муздак клубка киребиз. Эми бул маданияттын иши, муну ушундай концертке чыгарып, сахнага чыгарганга чейинки майда чүйдө жумуштар өлүп да. Анан булар профессионал болбогондо эми мисалы үчүн мына Баатыр эне дүкөндө иштеген, фермер болуп иштеген, түрлүү кесиптегилер да, мына медсестрасы бар, врачы бар, ушундай көп жыл иштегендер. Мына могу төрдө турган Ибраева Гүлжамал эжебиз Жалал Абадта чоң бир мекемени башкарган, маданият мекемесин. Өзү кайсы инструментти ойнодум дедиңиз эле? Аккордеон. Жок, жана чоң. Саксофондо ойногон байбиче экен да. Анан ушинтип ойлонуп отургандан кийин булар чогултуп, анан кээ бири баягы бар да, образованиясы жок байбичелер бар да. Анан аларга түшүндүрсөң көп түшүнбөйт да. Анан өлө кыйынчылык менен булардын носкисинен, чапанынан, чачынан, оозунун тишине чейин контролдоп отуруп, анан ушундай акыбалга алып келдим да. Жакшы. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жакта ушундай сүйкайган, супсулуу болгон ажарлуу апалар, анан кээде орусча аралаштырып сүйлөбөйсө көп таң калбаңыздар деп тамашалап өтөм. Анткени Чолпон Ата шаарында. Бул жакта чындыгында тилек эженин эмгеги өтө зор экен. Муну биз дагы бул маалыматты алып келгенбиз.
Анан Тилек эжеге жалпы апалардын атынан мен да рахматымды айтам. Себеп дегенде ушундай апаларды колдоп, баягы апалар үйдө отурганга караганда канча ырдап турсаңыздар, сиздерге ошончолук ден соолук күч кубат кире берет экен. Ошондуктан ырдаңыздар. Нан болсо ыр болот деп ушундай дасторконду жайып алып, ушунча бизди күтүп атканыңыздарга биз дагы албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан биздин көрүүчүлөрүбүз дагы бул кандай ырдайт болду экен деп баардыгы тең суктанып карап отургандары дагы бар. Ошондуктан сиздер колуңуздарга алыңыздар дагы бир жолу ырдап бериңиздер. Мейли. Ырдап берелиби? Ырдап берели. Малдарга баксы апабыз, апабыз, жашы көмөк апабыз, апабыз, урайганга карабай, концерттесек шашабыз, урайганга карабай, ола тура, концерттесек шашабыз, ай шашабыз. Жаштардан асан беребиз, беребиз, наркүнүмүн жашап беребиз, беребиз, бирине мырза кубанып, кардыр эчкил беребиз, бирине мырза кубанып, ола тура, кардыр эчкил беребиз, айымдар кетчи ырдайлы, ырдайлы, бекерге карап турбайлы, турбайлы, өткөрбөй өксүп өмүрдү, татыктуу жашап тургайлы, өткөрбөй өксүп өмүрдү, ола тура, татыктуу жашап тургайлы, тургайлы, ола тура, татыктуу жашап тургайлы, тургайлы. Сонун апалар, мага жакты. Бул мага эле эмес, жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздүн баардыгына тең жакты деген ойдомун. Себеп дегенде баарыңыздар тең өзгөчө таланттуу экенсиздер. Анан бул жактан баарыңыздарды чогултуп топтогон биринчиден Тилек эже жаңылбаптыр апалар. Анткени ушундай сонун апаларды бийлегениңиздер дагы сиздер азыр мисалы үчүн ушундай боюнча башка мамлекетке барып ушул темп менен ырдап берсеңиздер баардыгы тең суктанып, алар дагы мындай өзгөчө батасын берип жиберишет деп ойлойм да. Себеп дегенде ушу апалардын бийлегени мага дагы өзгөчө жакты. Азыр ушу апалардын арасында мына 80 жашка чыккан апабыз. Анан кандай ырдап атасыз? Эми ушул ыр деген адамды жашартат экен бала. Мен 80 ашып баратсам да ушулар менен сырдашып, ушулар менен сүйлөшкөндө энергия алам да. Энергия аламын, тың басып каламын. Анан кийин көңүлүм ачылат. Жакшы сөздөрдү айтабыз, каткырып күлөбүз. Өзүбүзчө сырдашып, өзүбүзчө жакшы сырлашып, чечип алабыз. Үйдөн кичине алысыраак болуп, бияка келип жыргап ырдап кетебиз балам. Анан эми момундай жакшы жерде ушул бизди уюштуруп, ушинтип жүргөн тилегиме ыраазымын да. Тилегим мындан 45 жыл эле чоң болуп иштеген эмгиче эле мына. Азыр аялдардын конгрессинин чоңу. Андан башка айымдарды жетектейт, эмне гана жумуштарды иштеп жүрөт. Эми бул кишинин эмгеги укмуш эле. Биздин тырмагыбызда могу башыбыз, көзүбүз бүт ушу карайт да. Айпагыбыз, жоолугубуз, турган турпатыбызды түздөйт. Минткиле, тигинткиле, мындай кылгыла. Бул эмгек оңой эмес балам. Жаттагыла, жаттабасаң уят болом. Ушунча 10 катынын күчүнө чыдаган тилекти баатыр деп койсо болот. Ар биринин кыялы ар башка, ар биринин жоругу ар башка. Мунун кыялына чыдаган, ушул байчылыкка чыдаган тилегим ыраазыбыз. Эми биз эмнелерди гана көрдүк балам. Детиги 7 облусту кыдырганбыз. Арабияга барганбыз, Түркияга барганбыз. Кыргыздын эмне гана жерлерин көрдүк, бөлөк мамлекетти да көрдүк. Ушу жерге алып барып аракеттенип жүгүрүп, ушу байбичелер көрүп калса экен жаш өтүп баратат. Ушуларга кичине эмгегим калтырайын, ушулардын апалардын алкышын батасын алайын деп көп эмгектенип жүрөт балам. Эми мунун эмгегин айтыш кыйын, бул деген мындан мурун жаш кезинде эле ушундай ишler менен эле мындан бир топ жашка барса да эмгегин аябай жакшы көрөт да. Бул эмгекти сыйлайт, бизди кошо сыйлайт, убагында жыргайбыз, ырдайбыз балакетиң алайын. Эми биз байбичелер шернебиз бар. Ушун ай сайын койсо черне жейбиз. Кыдырышып. Ошентиңиздер, чарчабаңыздар. Анан айткандай өзүңүздөрдө мактай келгендей Тилек эжени кыйнабаңыздар. Анан 80ден ашып анан мен деген чарчап калдым деп айтпаңыздар.
Анан мен тилегеже сизге кайра да бир жолу кайрылгым келип атат да. Апалардын кийинип турган кийимдери бир өзгөчө экен. Бул өзгөчө кийимдер каяктан? Апалардын кийимине ушул жылдан бери муну айтып коюшум керек. Ошо биз жаңы уюшулуп атканда Чолпон Ата шаарынын мэри, райондун акимдери, айыл өкмөттөр, биз биринчи айымдарга айттым мен. Биз азыр иштеп туруп, бир жылдай эч кимден эчтеке сурабайлы. Иштеп, эмгек кылып, көрүнүп, анан бирдеме сурайлы. Иштебей туруп эле мен ушинтикен атам акча бергиле, анан жардам бергиле деген жакшы көрбөйм мен өзүмчү. Эмгек кылып, анан ар кимибиз өздөрүнүн көйнөгүн тигишти. Баягы кагаздан элечектеп чыкпады эле дүкөндө. Ошондой кылып анан өзүбүздүн немесине ошол убактарда Мансуров Турусбек Искендерович деген аким бар болчу 2005-жылы. Ал кишиге айттым, биз даяр болуп калдык десем, ал киши келип санаторий Көгүлтүр Ысыккөл санаториясына коллега болуп атат деп анан бүт жетекчилерди алып барды, айыл өкмөттөрдү бүт жетекчилер келип ошол жерден биздин тушообузду кескен. Анан мен ошо ар бир костюмдарын бизде костюм тиккен Жаркынай, Анар, Айнура деген кыздарыбыз бар. Анан ал кишилер да бүгүн келбей калды, как раз алардын эмгеги да зор. Мен алар терезе пардо тиккен, Бостер айылындагы терезе пардо тиккен кыздарды зордуктап эле тигесиңер деп эле күчкө салдым да. Бизге кошулгула, давай тиге. Үйдө биз деген пардо тигебиз. Кантип анан биз көйнөк тигебиз. Алар эми шумдук көйнөктөр тигип берип атат бизгечи. Эми ошол мына ошо Чолпон Ата шаарынын мэри, азыркы иштеп аткан акимдер, мурунку кетип ошо 19 жылдан бери иштеген акимдерге мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Маданиятка мына азыр кичине жетекчилер көңүл бурулуп калды, айыл өкмөттөр да көңүл буруп калды. Анан биздин мына ошо 19 жыл болуп мына Шайыр апалар проектиси болду го. Мына менден кийин азыр райондо ар бир айылда Шайыр апалар бар. Мына биз ошо Турцияга кетердин астында ошо Шайыр апалар 150 аялды мен чогулттум районго. Чогултуп баарын биздин айымдар менен мынакей эң кылуу элдик ансамбль мына ошол апаларыңар биринчи баштаган деп буларды кошуп, анан ошол иштегендерине жараша акимияттын грамоталарын, ыраазычылык каттарын мен аялдар кеңеши болуп иштейм райондо. Аялдар кеңешинин грамотасын ушунун баарын кылып бир чоң жакшынакай бир кеч өткөздүм. Анан ошондо бири-бири менен таанышып, кучакташып, ар бир айылдар бизден ушу 3 айыл өкмөттө уюшулбай калган. Жаркынбай, Корум, Кумбел айыл өкмөтү, Өрүктү айыл өкмөтү, 3 айыл өкмөтү. Алардын аялдар кеңештери келип анан ай жакшы турбайбы? Эже биз да уюштурабыз деп ушундай. Эми бул демилге, бул жакшы демилге да. Мына сен азыр жакшы суроо үйрөтпөйсүңбү? Мына кээ бир аялдар мына мен ушу райондо 45 жыл болуп жетекчи болуп иштегенмечи. Анан мындай өтүп баратканда бир кээде айылдарда кезектин үстүндө бир байбичелер, абышкалар отуруп калат го. Анан ошо ойлоном да. Бакыштар булар кандай эмне үчүн эле кечке эшикте отура беришет депчи. Анан ошолордун жан дүйнөсүндө бир кыйналып, скучать этишип. Анан булар жашарып кетти мынакей. Санабаны ким айтат 80ге чыкты деп. О жерде отурган байбичелерди ким айтат 70ке чыгайын деп калды деп. Анан булар азыр жан дүйнөсү да ыр, үйдө абышкалары, кичинекей балдар, внуктар, апам жумушка барат деп ушинтип турушат. Анан мына көрбөгөн жерлери калган жок. Ар бир райондун акимдери, Жалал Абад областы, Ош областы бүт тааныйт баарын. Министрлердин баарын таанышат. Мунун ичинен 5-өө, мына Сания апа, Шакен, Илчибаева, Гуля Ибраева, Досунбаева, Толкун 5 киши маданиятты мыкты кызматкер. Жакшы экен. Бул дагы чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик да. Президенттин ыраазычылык каттары, өкмөттүн мына 3 көчмөндөр оюнунда биз президент өзү келип бизге тапшырды. Мына президенттер менен саламдашкандар. Үйдө отурган байчелер кайдан президентти көрбөйт да, тааныбайт да дажычы. Анан мен буну ушу байчелерге мен ыраазычылык айтам, мына ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен ыраазымын да баарына. Ошо мен өзүм кичине катуураак кармайм. Мындай тартипти катуу кармайм да. Анан ушу тартип болбосо болбойт да. Мен ар бир жетекчиге айтам, ай тартип болбосо ийгилик келбейт деп. Ошонун кийген ички көйнөгүнөн баштап тишине чачына чейин да. Мындай болуп калды эжеке. Тилегеже. Азыр жакшы сөзүңүздү мен бура турайын. Себеп дегенде дагы биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кызыгып суктанып көрүп атат. Анткени баарлап айтып аткан, ошо 80ден ашкан апабыздын жанында колуна ойноткон комуз бар экен. Анан апабыз мүмкүн болсо комуз менен ырдап берсе? Ырдап берейин алтындарын. Бул кишидей боло албайбыз. Айналып кетейиндер. Шаардан келип бара кетиңер, ушу апаларды бир тартып кетели дегениңизге рахмат. Ушунча отурган апалардын ак батасы тийсин. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ушул апалардын немесинен саламдашууга чыгып коеюн. Саламдашып.
ат саламды, чолпон атаны жердеген, андан ағайын туған оманды. Құдай бізге жол беріп, Түркияға барып келгенбіз, Қырғызстандың артынан алларға салам бергенбіз, Асқат балам жетектеп Арабияға барғанбыз, көчмөндөрдү көрсөтүп ийгилик менен кайтканбыз. Арабия жериммен айтып түгөт албаймын, Арабия жеринен силерге ысык салам барлаймын. Данил талант балдарым чолпон атаны оңдоду, жыргап эле жатабыз, эми элиме тышты көрмөдү. Самара тирек жамалдар, кыздардан чыккан кыйындар, биздин жерди жердеген, эми буларды жоктур билеген. Ханым Күлдос Мамбетова калай огондорду жараткан, топуну кийип башына ак көйнөк кийсе жарашкан, кара молдо чалабыз, биздин элден чыгышкан, тамшыган сонун күйлөрүн талайлы элим угушкан, унутулбай кайрылды. Чолпон ата шаарыбыз дүнүйө элге таанылды, көчмөндөр өтүп кырчындан бүт дүйнөгө мактандык, аябай жакшы өткөзүп ойноп да күлдүк шаттандык. Чолпон ата шаарыны ул өсүп да өнүгүп жатканды. Ой, барекелде ама. Муну Венгриядан белеке атайын ушу Чолпон ата сиздерге берилген экен да. Канча деген шайыр апалар, ушундай таланттуу апалар бар, бирок канчага келген ушунда? Бизден бирөө эле белеке ушу. Кыргызстанга бирөө эле келген белеке, анан бирок сиздердин колуңузда. Бул дагы чоң жетишкендик дагы мактап өтсө болот. Чынында бактылуу апа экенсиздер. Ошо Венгриядан келген ушундай чоң домбураны сиздер чертип атасыздар. Кичине чертип көрүңүзчү. Үнү да эме да, кыргыз. Үнү да коңур. Коңур болуп, аздыкты ушуну биз эметип жүрөм да. Жакшы экен. Муну өзүңүз үйрөнүп алдыңызбы? Мен бул топко негизи кичи болом бул топтун. Мен деле келгениме уже 1,5 жыл болду топко катышканыма. Өзүм музейдин кызматкеримин. Анан өзүм кыргыздын укуган ошо өзүм да музейде экспонаттарды кармайм да, башчысы болом. Ошон үчүн кыргыздын улут немеси менде мага жакын да. Анан өзүм ошо мага жакты, өзүмдүн үнүмө туура келди. Анан өзүм Рахмат апа, бар болуңуз. Мен сиздердин музыкантыңыздарга кайрылгым келип атат тилегеже. Сиз тилегеже өтө мактап атат, жанатан бери Рысбек мырза. Сизге кайрылгым келип атат. Музыкант Рысбек агай, сиз жөнүндө тилегеже аябай жакшы сөздөрдү айтып өттү. Мен 1988 жылдан бери ушу маданият чөйрөсүнө келип аралашып калдым. Ысыккөл райондук маданият бөлүмүндө тилегеже ушунда маданият бөлүмүнүн жетекчиси болчу. Ошол убакта мени кабыл алышты. Ошондон бери тилегеже менен иштешем. Апаларды ушу 2006 түзүптүр. Ошол убакта мен да Ананьо айылында музыкант болуп ал жерде да иштеп, анан кайра азыр Чолпон ата райондук маданият бөлүмүндө иштейм, эмгектенем. Анан тилегежеге жардам берип турабыз. Мурат байкебиз бар, экөөбүз алмак салмак, ал жокто мен ойноп калам, мен жокто Мурат байке. Урматтуу тилегөчтөр, ушул апалардын ырдаганы мага аябай жагыкты. Анан сүйлөгөндөр дагы өзгөчө, бардыгы тең. Бул жактан албетте жетекчиден бардыгы тең болот. Биринчи башчысы каяка болсо, мисалы үчүн эгерде башчы тың болсо, ошол эл да тың болот дейт. Ансандай ошо тилегеженин бардыгы тең, апалары бардыгы тең. Тарсылдаган, такылдаган сонун апалар бар экен. Алардын айткандай, кандайсыз апа сиз? Жакшы. Мен өзүмдү жаш сеземин. Именно ушундай ырдап, адамдын дүйнөсүн жашартат. Ошон үчүн мен ырдап жүрөм. Бала чактан ырдайм өзү вообще-то. Сиздин ушундай жакшы ырдаарыңызды уктук, алдын ала маалымат алдык сизден дагы. Анан мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө ырдап бересиз. Мусакемдин сагынамы.
ғана естеп ой қадірің қайсы бір ғана күнің ай өшіріп жүректің ғана күйгін ай ой жалыным ай жалыным айтайын ғана келді ой сайратып ашкере ғана içti ой қайнатып қай жерде ғана жүріт ай болды екен арқардай ғана көзін ай ой ей жайнатып ай жайнатып ар кимдин гана ойлойт ай жүрөгү алтыным гана эсен ой жүрөгү аралашкана ойнобай бир көзгөн ақындың ғана сүйгін ай ой жүрегі ай жүрегі апалар менен сүйлөшүп алып ушундай батасын алган биз үчүн дагы чоң сыймык. Апалардын батасы кабыл болсун. Ошо жеке эле бизге эмес, жалпы айтып аткандай кыргыз элине тийсин ушул апалардын батасы. Анан ошо апалардын арасында дагы мугалим мөмөлү дарактап коет элибизде. 46 жыл мугалим болуп чарчаган жоксузбу? Жок балам, чарчаган жокмун. Бул менин Кудай Тааладан шыбага калган кесибим. Өзүм бала кезимден эле ушул балдарды жакшы көрөм. Менин кол алдымдан Эчен деген балдар билим алып, асты төбөсү көрүнүп, Кыргызстанда эл журтуна кызмат кылып жүрүшөт. Анан мен бул ансамбльге келип калганым Тилек Борунчиевнаны мен мындайча айтканда бала күнүмдөн бери, эмгек жолумду баштаган ушул Ысык-Көл районунан бери иштеп өзүм эмгектенип аткан мезгилден бери билем бул кишини. Бул киши ушундай татыктуу, заслуженный адам. Бул киши төбөсү Кыргызстанга көрүнгөн, астыдагы биздин айымдар айтып өткөндүн баардыгы тең бул кишинин эмгегин далилдеп турат. Анан бул ансамбльге келгенде мен ушундай жакшы адамдардын арасына келдим. Анан менин бул ансамбльге келип калганым бир могу жерде отурган бир тең тушум Турдукан, бул жерде жанагы домбура чертип аткан. Эми домбура дебедим, тиги доолбас чертип аткан. Ушул айтып калды, мен тиги немеге ансамбльге кирип атам, Ысык-Көл району дейт. Анан мен айттым, ырдайсыңбы, эмне чертесиңби десем, жок, мен кол өнөрчүлүк менен деди. Анан биздин тиги айымдардын дагы бир эмеси эме да, жаштарга деген кыргыздын унутулуп бараткан маданиятын үйрөтүү. Биз деген момундай кыргыздын жакшы салттары, биздин кийгенибиз өзүнчө философия, морики оймо костюмдарыбыздын баардыгы ошол баягы унутта калып бараткан кыргыздын жаштарына тарбия, мындайча айтканда. Тарбия ошону баягы унутта калбасын деп ар бир эл өзүнүн тарыхын, эмесин сактап калыш керек да моунга. Анан ошол максатта анан деген анда Тилегичимди деле тааныйм, өзүм деле барсам деп бул киши менен мен жанагындай семинарларда чогуу болуп калчумун, жанагындай тренингдерде. Анан бул Турдукандан айттырдым, тиги эжеме айтчы, менде дагы үйүм бар, бала кезимде ырдачу элем, ырдагым келет дедим. Себеби ыр бул адамдын канаты, жашартат, сезимиңди, ичиңдеги балалыгыңа кайрыйт, жанагы. Анан ушул жерге ушул байбичелердин арасына келгенде мен ушул байбичелерди ушундай жакшы көрүп калдым. Бүт баарынын өзүнчө бири-бирине окшошпогон ушундай жакшы нерсеси бар. Мен бул байбичелерди жанагы Удмуртиядагы Бурановский бабушкага окшоштурам. Себеби ошолордой эле эмеси бар булардын. Баягы жашың өткөндөн кийин бир кандайдыр бир баягы
турмуш деп жүрүп алаксып калган нерсеңди момундай чыгарып туруп бир жашоого, эртеңки жашоого үмүттөндүрүп шыктандырган бир эме берди бизге. Мактоого татыктуу апалар экен. Андан кийинки биздин кезегибизде ырдай турчу апабыз бар. Жергемде бүгүндөр жеңгенде тартынганды таштайлы даңкты тойго келгенде ырсунайым барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо ырдабасаң тарынба ырсунайым барыңа жашыңа да карыңа ырсыз жашоо ырдабасаң тарынба Жана берсин жылдыздар, жаркылдасын улгуздар, асманым бар, жерим бар, бактылуубуз кыргыздар. Ырсунайым барыңа, жашыңа да карыңа, ырсыз жашоо, ырдабасаң тарынба. Ырсунайым барыңа, жашыңа да карыңа, ырсыз жашоо, ырдабасаң тарынба. Ыр берметтин чубайын, гүлдестемди сунайын, ушул турган барыңа бакыт тилеп турайын. Ырсунайым барыңа, жашыңа да карыңа, ырсыз жашоо, ырдабасаң тарынба. Ырсунайым барыңа, жашыңа да карыңа, ырсыз жашоо, ырдабасаң тарынба, ырдабасаң тарынба. Албетте бул жай үстүндө сырдашуу берүүбүз урматтуу телегөчтөр, Ысык көл айымдары элдик этно-фольклор тобу бүгүнкү биздин мейманыбызда. Биз алыстан келдик, бирок ушундай кенен дасторконду жайып алып, бизди күткөнү менен бирок сиздерге көргөзүп чагылдырабыз. Ошондуктан биздин меймандарыбыз деп айтканга биз укуктуубуз. Мен сизге кайрылайынчы. Шылдыракты канча болду үйрөнгөнүңүзгө? Шылдыракты бала кезимде кашыктар менен шылдыраткан жок. Кашыктар менен? Өзүм бала кезимден ырдаганды жакшы көрчүмүн, анан шылдыраткалы ырдат элем да. Анда мындай шылдырак жок да, анан кашыктарды алып, калабылайларды алып шылдыратканды жакшы көрчү элем. Өзүм ырдаганды жакшы көрчү, алар менен шылдыратып алып, анан ырдат элем өзүм. Анан ушу училищада иштеп жүрүп, пенсияга чыккандан ушу эжелерди аябай уктум да, алыстан ушу эжелер, апалар ушундай группа түзүп алып ырдап атышыптыр. Ушуларга кошулсам деген аябай өзүмдүн эмем болду да. Анан ушу тилегиме жетип, ушу тилек эжелерге кошулуп калдым. Бул тилек эжелер менен келгени, тилек эжелерден көп нерселерди үйрөндүм. Көп жерлерди көрдүм. Рахмат тилек эжеге, бир четинен абдан ыраазы болуп кетем. Апаларга да рахмат. Ошо улуу апалардын жетектөөсү менен көп нерселерди үйрөндүм. Албетте азыр биздин апалардын дагы бир нече убакытта атайын ушу бизди күтүп аткан сый тамактары даяр болуп калган экен. Бирок ошол убакытка чейин мен бул жакта да апалар бар эле. Апа, кандайсыз? Өзүңүз жөнүндө айта бериңиз эми. Кудайга шүгүр. Биз ушул топтун уюшулганына чексиз ыраазымын. Анткени мен өзүм мугалим болгондон кийин ойлочу элем ушу тарыхта кала тургандай бир жакшы иштерди жасаган адамдар болсо кошулуп жасайт элем деп. Ошого себепкер болуп, мынакей бири-бирибизге Кудайым себепчи кылды, тилек борончуйна баштады. Анткени ушу сүйлөшүп отурсак, кыргыздын нукура баягы каада салттарын элге жайылтуу азыркы убакта жаштардын көбү билбей кетти эле. Мына бүгүнкү күндөрдө ошонун баары даңазаланып келатат. Артыкча биз Арабияга барган кездерде биздин кыргыздын ким экенин, кыргыздын ошо маданияты кандай экенин, эли кандай экенин абдан ыраазычылык менен Абыл Азиз ханы сүйүп кабыл алды бизди. Бизди ошол жерге алып барганга себепкер болгон ошо Аскат Акыбаевич болду, бирок ошого себепкер болгон Тилек Борончина болду. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Камчы кайраттуу болсо, келинчеги уяттуу болот дейт. Биздин жетекчибиздин кайраттуулугу ушул ийгиликтерге жетиштирди бизди. Ошол жана өзү айткандай ар бирибиздин кийген кийимибизди, турган турпатыбызды, сүйлөгөн сөзүбүздүн үйдө контролго алып, ошонун баарын ошо жетекчибиз ушуга жеткизгенде мен чексиз ыраазымын. Анан мен кээде ойлоп туруп айтып кетем, ай ушу Тилек Борончина баягы Ханседа Сайырдын убагындагы Кондучалова эжебиздин мыкты үлгүлөрүн алып калган, мыкты сапаттары ушу кишиде бар экен.
дагы келечекте ушундай жаштар чыкса, ушинтип иштесе, улантып кетсе, биздин Кыргыздын учу эч качан мындай артта калбайт го деген ойдо боло берем да. Анан мына жакын арада Турцияга барып келдик. Ушул жерде дагы 83 апа барганбыз. Ал жерде да эң сонун Түркиянын тарыхы менен биздин тарыхты салыштырдык. Ал жерде да бекер болгон жок. Бул себеби биздин түрктөр айтат экен, Кыргыз биздин түпкү атабыз деп келишет экен булар. Анан алардын сыйы, бизге болгон мамилеси өзгөчө болду. Ошол жерде 7 шаарды кыдырдык. Анан 7 шаардан 7 бөлөк ушунчалык бир таасир алдык да өзүнчө. Анткени бул жерде Сулайман пайгамбардын музейи бар экен, ошол жерде. Ал жерде эң бир сонун жанагы бизге бүгүнкү күндө даңазалуу доор деп аябай мактанып аткан жердин баары ошол жерде экен. Чыны менен мактангандай бар экен. Ошондо ойлоносуң, биздин келечектеги муундар да ушундай шаарда, ушундай жерде жашаса, булардын экономикасы да кыйын өнүккөн экен, эли иштарман экен, бизден да иштарман жаштар чыкса, элибиз оңолсо, мамлекетибиз чоң мамлекеттин катарына кошулса экен деген тилектерди айта тилем да, айланайындар. Ошого сиздердин ушул бүгүнкү күндөгү бизден маалымат алып, элге таратып аткан маалыматыңардагы кошумча себепкер. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун, өмүрүңөр узун болсун, өзүңөргө окшогон жакшы жаштарды даярдап, ушинтип апалардын батасын алгыла. Мына биз айтып атабыз, астыбыз 80-де, аркабыз 63-тө деп. Бул пайгамбар жашы деп коет экен, 63 жаш бекер жаш эмес. Ушул баталар түздөн түз кабыл болуп, элибиз оңолсун биринчи. Элде тынчтык болсун. Элде тынчтык болсо баарыбыз да болот. Ошон үчүн тилегеним ушул, элде биринчи тынчтык болуп, ишибиз алга жылып турсун, силерге окшогон балдарыбыз өнүп өссүн. Кыргыздар бекер айтпайт турбайбы? Бул эркек бала төрөлгөндө айтат экенбиз да, эл багарым деп. Чындыгында эл багар балдар силерсиңер, айланайын. Ушу элиңерди багып, элиңер үчүн кызмат кылып, мына бул жумушта силер элдин кызматында жүргөн балдарсыңар. Алла разы болсун, өмүрүңөр узун болсун, тилегимди айтып кетем ушун менен. Жакшы экен, апалар. Ушундай эле болуңуздар, айтканыңыздар келсин. Мен силерге жакшы сөз айткандан башка эч нерсе айткым келбейт. Анткени сиздер апасыздар, сиздер деген баягы ааламдын көркүсүздөр. Апабыз өзүңүз жөнүндө айтыңыз. Мен ушул Чолпон ата шаарынын Кер орто мектебинде иштейбиз. Ошол мектепте өмүрүмдүн ушуга мезгилинен 2 жыл мурда 48 жыл мектепте иштеп балдарым менен мектеп менен үйдүн ортосунда өмүрүмдү өткөрдүм. Чоң ийгиликтер болду. Республика чейин барып жүрдүк, райондо баардык олимпиадаларга катышып, акырында мен эми эс алууга чыккандан кийин тилек бурунчуна адегенде мен мектепке жаңы орношкон учурда ушул киши приказ менен мугалимдик алган. Ал кезде бул киши да жаш кези ушул бир 30га жетти эле экөөнүн ортосундагы возрасттагы туйкаган кыз эле да. Анан ушул кезден тааныйм, ошол кезден башта ушу шаардын демин, суусун, даамын чогуу ташышып калдык. Анан пенсияга чыккандан кийин кайсы бир күндөр кезигип калдык да, анан сен эмне кылып атасың? Үйдөмүн азырынча. Десем, ай келбейсиңби? Биякта сенин курбалдаштарың бар, кичине маектешип, ушундай бир жакшы демилгени баштап алдым эле. Ошол демилге менен курдаштар бар, барып көрсөң болбойбу? Анан ойлонуп келип калдым, ошону менен мен тилектин ушул Ысык көл айымдары деп аталган эң ыйык, эң улуу командага мен да катышып калдым. Жапар Чабалдаевден бир куплетін ырдап койсом кандай болот? Саргайгансып жазындагы бак, кырсалгансып жаштыктагы шак, кырылдатып өтүп баратат, өмүр чиркин өтүп баратат. Эркелеген жаштык кез кандай, өмүр өтөт тура шашкыныдай, кечекиден өңсүз көрүнөт. Аппак гүлүн төккөн алмадай. Кыялымда жаштык кыялым, элим үчүн кызмат кылганмын, шаңкылдаган шайыр менен эл алдында келет ырдагым, шаңкылдаган
Анда сизден да бир жакшы сөз. Мен болсо ушул ансамбль эң башталы уюшулганда эле келгем. Өзүм башынан эле жаш кезимден эле ырды сүйөмүн, ырды баалаймын. Анан ушул ансамбльге келип, аябай көңүлүбүз ачылып, тилегеченин аркасы менен көрбөгөн жерлердин баарын, 7 областты бүтүн кыдырдык. Чет мамлекеттерге чейин бардык. Анан ошол эми артыбызда келаткан келечек муундарыбызга өзүбүздүн эмгегибизди, кыргыздын салт санаасын бешикке салмай, жентек той дегендей, тушоо кесмей, даже кыз узатты, кыз бермей дегендер баардык жерлерге барып өнөрлөрүбүздү көрсөтөбүз. Жана ошону менен бирге эле өзүбүздүн дагы жан дүйнөбүз ырга сугарылып, жашарып, 80ге чыкса да апамдай болуп 80ге чыкканга чейин ырдайлыбыз дагы деп, эки апабыздан тарбия алып, талим алып, ушул ансамбльде келе жатабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ошентип кыргыздын улуу устукандары, беш бармагы атайын бизди алыстан атартып, жолго артып келатат деп ушундай апалар өз колу менен даярдап күтүп отурган экен. Албетте, улуу тамактын үстүндө апаларга дагы бир жолу мен терең ыраазычылыгымды айтам. Анан ушул эфирибиз соңуна чыгып бараткан убакта тилегеже, мен сизге дагы бир суроо менен кайрыла кетейинби? Дагы алдыга койгон максатыңыз? Эми алдыга койгон максат сөзсүз бар да. Биз ар бир жылга план түзүп алабыз. Ошол план боюнча ар бир кварталда. Мисалы үчүн биздин райондо 12 эгемендүүлүк күнү, аялдардын майрамы, карылардын күнү, ушундай майрамдарга биз даярданабыз. Областка чакырат бизди, районго чакырат, Кыргызстандын ар бир мероприятиясына биз калган жокпуз. Филармония, драм театр, любой жерде биз выступать этебиз, любой жерге барабыз. Ошон үчүн мен ошо бизди чакырган жетекчилерге да чоң ыраазычылык. Мына бүгүн сиздер да келип атасыздар, мынакей сиздерге чоң ыраазычылык. Мынакей ушу бизге окшогон айымдарды көрсөтүп, тартып, ар бир айымдын жан дүйнөсүндөгү эмне оюн билип атасыңар. Бу дагы кийинки муунга эң чоң. Адам эмгек кылса, анан үзүрү сөзсүз болот да. Таня апа, сиз бата берип коюңуз эми мына. Амин. Апалардан ак бата айланып кетейин балдарым. Ömürün uzun olsun, oyluğun ишке ашсын. Баарыңар жаман көздөн сактасын, жаман сөздөн сактасын, жаттын жаласынан, душмандын баласынан сактасын. Эл жериңерге бел болгула, төрөлөр менен тең болгула, ызык көлдөй кең болгула, узун өмүр жош берсин, акыл тулуу баш берсин. Ушул жылы ойлогон ишке ашып, ишиңер ийгиликтүү болсун балдарым. Улайым өмүрүңөрдү узун кылып, мына менчилеп 80ге 90га чыккыла. Айланып кетейин, ойлогон ишке ашсын бийин. Dilegen tileğinirge jetkile, үйленбөгөндөр үйлөнгүлө. Турмушка чыкпаганда турмушка чыгылып бактылуу болгула. Бала бакыралы болгула. Небере кибире жетелегиле. Менчилеп чөбөрө жетегиле бала алайындар. Мана мен небере жетелеп жүрөм, мен жашыма келгиле. Айтканым Кудайдын кулагына жетип, Алла Таала ушул батамды кабыл кылсын. Амин. Амин. Ошо тилегеже жөнүндө бүгүн аябай жакшы сөздөрдү айттыңыздар. Эми ушул тилегежедей болуп башка апаларды дагы ушундай жетектеп келаткан ушундай жетекчилер дагы ушундай үлгү алат болуш керек деген ойдомун. Анткени бул сиздердин сөзүңүздөрдү буюрса биздин жок дегенде миллиондон ашык көрөрманыбыз бар. Ошонун бардыгына тең жетет деген ойдобуз. Ар дайым бар болуңуздар, оорубаңыздар. Сиздерге дагы бир жолу ден соолук каалайбыз. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, албетте биз Чолпон Ата шаарындабыз. Жай жакындады, күн ысыды, келип көлгөдө чөөрсеңиздер болот экен. Эгерде биз менен байланыша болсоңуздар, экрандын алдында телефон номерлери жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Karanda kurban
ballar minbese nere minbese kızarek